Кыргызстанда табыпчылыкты мыйзамдаштыруу сунушталууда. Аталган токтом долбоорун Саламаттык сактоо министрлиги иштеп чыгып, учурда коомдук талкууга чыкты. Эгерде бул долбоор колдо таап жактырылып калса, анда дары чөптөрдү изилдөө максатында элдик медицина боюнча академия ачылып, студенттерди жана дарыгерлерди элдик медицина боюнча окутуу, бардык медициналык мекемелерде элдик медицина боюнча штат ачуу жана башка мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ал эми аталган долбоор коомчулук тарабынан кандай кабыл алынууда? Элдик дарыгерлерге кайрылып, даба таап жатабыз деген тараптар колдоого алып жатса, ошол эле учурда алдамчылык, чайкоочулук кылып акча табуунун амалын жасагандар ан сайын көбөйүп кетүү коркунучу жогорулайт дегендер да жок эмес. Талкууга жем таштаган табыпчылык, элдик медицина. Кесиптешим Нурзат Көчүмкулованын материалында. Саламаттык сактоо министрлиги элдик медицинаны мыйзамдаштырууну сунуштап чыкты. Анда табыпчылыкты изилдөө, өнүктүрүү жана саламаттык сактоо системасына интеграциялоо мерчимделген. Өкмөттүн тиешелүү токтому учурда коомдук талкууга коюлду. Токтом долбоорун Саламаттык сактоо министрлиги демилгелеген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму акупунктура, физиотерапия жана табигый каражаттар менен дарылоо, хиропрактиканы салттуу медицинанын негизи катары эсептейт. Табыпчылыктын башка түрлөрүн ар бир өлкө өзгөчөлүктөрүнө карап аныктайт. Элдик медицинаны өнүктүрүү жана саламаттык сактоо системасына интеграциялоо максатында төмөнкүлөр сунушталган. Табыпчылыкты изилдөө, системалаштыруу жана окутуу программаларды иштеп чыгып интеграциялоо. Материалдык техникалык база түзүү, окутуу үчүн сертификатталган кадрларды даярдоо. Студенттерди жана дарыгерлерди элдик медицина боюнча окутуу жана бул багытта диссертациялык кеңеш түзүү. Бардык медициналык мекемелерде элдик медицина боюнча штат ачуу. Дары чөптөрдү изилдөө максатында элдик медицина боюнча академия же институт ачуу. Министрлер кабинетине дары-дармек өстүрүү максатында дары чөптөрдү өстүргөн аянттарды уюштурууну сунуштоо. Жыл өткөн сайын медицина илими улам алдыга жылып, илдетти аныктоонун, дарылоонун заманбап технологиялары өнүккөнү менен бейтаптардын элдик дарыгерлерге умтулуусу азайбай келет. Коомчулукка элдик дарыгер катары таанылган Сезим Көбөкова 3 жашынан тарта дары чөптөрдү терип жүрүп, бул кесипти чоң атасынан үйрөнгөнүн айтат. Өз алдынча бейтаптарды дарылап жатканына 12 жылдан ашкан. Эзелтеден бери келе жаткан элдик дарыгерликти медицинада да колдонуп, эри шаркак дарыласак жакшы болмок деген пикирди карманууда. Медициналык билимим жок, бирок кызыгам да ошо медицинаны да кошсокпу деп, анткени бул дары чөптөрдү элдик дарыгерлерде мисалы үчүн жок нерсе медицинада бар да. Медицинада жок нерсе бул элдик дарыгерде бар. Параллельно экөөнү чого бирдей алып, ушул дары чөптөрдү кошуу, дарылап, анан медицинаны кошуу экөөнү биргеликте кылса, ошондо жакшы болмок деп ойлойм да, анткени көп адамдын өмүрүн сактап калмакпыз. Бул айым оорунун дээрлик бардык эле түрлөрүн тамыр кармап аныктап, ага жараша дары чөптөрдөн дартына карата дары жасайт. Даба издеп элдик дарыгерлерге эң көп кайрылгандар булар рак илдетине чалдыккандар. Дарты өтүшүп кетип, медицинадан сакай албай, табыптарга баргандардын баары эле алардан даба таап кетпейт, дейт табып айым. Көбүнчө азыр бизде простатит, анан онкологический, бирок эми онкологическийде көбүнчөсү бизге акыркы стадиядагылар келишет да, ошо болбой калды дегендерчи, бул бир Кудайдын гана кудуретинен болот, эми аны биз Кудай эмеспиз да, айыктырып алабыз, мендебиз, тиңдебиз деп айта албайбыз. Аракетибизди кылабыз, айыккандар бар, айыкпай калгандар дагы бар. Биз эми ар бирине 50% жардам беребиз. Койт мейли элдик дарыгер болсун, мейли врач болсун, адамдарга 50% жардам берет. 50% өздөрүнөн болот да, аракет кылгандарына жарашуу болот, айткандай кылса, анан 100% Кудайдан келет да. Деген менен медиктер мындай ыкмалардын адамдын саламаттыгына жана жашоосуна кооптуулук жаралышы ыктымал дейт. Анткени ак халатчандар атайын окуп, бир нече жыл бул тармакта билим алышса, табыптар эч кандай билим албай туруп, бейтаптын дартына туура диагноз коюлушуна күмөн санагандары да жок эмес. Биринчи очередь медицинаны ордубузга коюшубуз керек. Эми табып менен деле илгертеден колдонуп келген, бирок бул табыптардын дарылоо ыкмалары эми жөнөкөй, сезгенип калган, жөн эле шамалдап, же болбосо бир жеңил ооруларды гана дарыласа болот дагы, башка бизде мисалы үчүн ревматоидный артрит, системный оорулар, бул иммунитет менен байланыштуу ооруларды эч качан табып менен салыштырып болбойт. Эми бул медиктер
6 жыл окуп, бул ошол илимдин аркасынан ушул ички органдардагы анатомия деп коет, баардык анатомия физиологияларын аныктап чыгып, ошонун негизинде диагноз коюп, анан ошол организмде кандай бир өзгөрүүлөр болотса, ошого туура келген дарылардын багыты менен дарылайт да. Анан эми табыптагылар менен буну эч качан айкалыштырып болбойт. Себеби дегенде табыптардын диагноз коюшу эмне менен коштолот. Бул бизге белгисиз да. Ошондуктан бул медицина менен эч кандай дал келбеген жактар аябай көп. Ошол эле учурда элдик дарыгерге ишенип, дартына даба издеп баргандардын саны Кыргызстанда аз эмес. Бул кесипти мыйзамдаштыруу керек дегендердин көпчүлүгү табыпчылыкка ишеним артып, дартына даба тапкандар болсо, ошол эле учурда колдоого албагандары да бар. Бул элдик медицинага деле мен көп кайрылбайм. Анан көптөр айтат, жардамы тиет деп. Анан биздин медицина тургандан кийин мен өзүбүздүн эле медицинага кайрылам. Мен көз карашым абдан жакшы. Мен канча жылдан бери ооруп жүрөм. Больницага жатам, результат көп болбойт, аз эле убакытта кайра башталат. Андан көрө элдик медицина мисалы үчүн жанагындай чай-пай немелер, массаждар ушулар жагат да. Ушулар менен жүрүп атам, эми жакшы 61-ден. Негизи мен ишенем табыптарга. Анан жакшы эле го. Туура эле болот. Туура эмес да. Арган чөп ким ал өзү медицинский образованиясы жок болсо, көбүнкү кичирөөк биле албайт да, баарын эле тескери болуп калат го. Негизи мыйзамдаштырууга каршысыз. Эгер аталган токтом долбоору колдоого ээ болуп, табыпчылык мыйзамдаштырылса, анда аларга медицинанын талабына жооп берген имараттарда бейтаптарды кабыл алышы керек дегендери да бар. Себеби азыркы таптагы тамырчы элдик дарыгермин дегендин баары үй шартында кабыл алып жатканын айтышат. Атайын талапка жооп бере турган, же болбосо мыйзамга киргенден кийин бул мамлекеттик учреждение болуш керек деп ойлойм да. Негизи элдик медицина эле жакшы го, таптарга барган деген бир чети жакшы, кээ бирлер жакшы дарылашат, а кээ бирлери алдап да кетиши мүмкүн. Акчанын иштештин айынан ушу таапчылык менен иштеши да мүмкүн. Ошол эле учурда бул токтом долбоор социалдык тармактарда да талкууга жем таштаган. Кана илгерки табыттар болсо сонун эле го, жалаң аферисттер, пиары күчтүү. Туура идея, колдош керек табыпчылыкты. Көптөн бери аракеттер жүрүп жатат. Кайсы бир жумушчу тобуна мен да кирген элем. Илгерки табыптар жок азыр. Жалаң аферисттер Зейналовго окшоп ракты айыктырам деп миллиондорду шыпыргандар. Деген менен табыпмын дегендердин баары эле бул илимди иликтеп иштегендер эмес дегендери да бар. Алардын арасында алдамчылык жол менен дарылайм деп акча иштеп алуу аракетинде чайкоочулук кылгандар да жок эмес дейт эксперттер. Мындан улам табыпчылыкты мыйзамдаштыруудан мурун салттуу медицина менен элдик медицинага так аныктама киргизүү зарылдыгы айтылууда. Аша чап кеткендер бар, баягы алас сүп деге акалай дегендер болбойт турган нерсе. Муну ар ким өзүнүн эл дагы өзүнүн билим деңгээлин көтөрүш керек. Эл да билиш керек кимге бара турганычы. Алардык илимий деңгээлде багытталган болсо, чындыгында эле ошондой касиетти болсо, барып дарыланса болот. Бизде бүгүнкү заманда андайлар аз, андайлар өтө аз. Көбүнчөсү эле шарлатан, алданбай, элдин акчасын алмай, элдин канын сормай болот го. Эң биринчиден муну багы шарлатандык деңгээлден илимий деңгээлге көтөрүлүш керек да биринчиден. Экинчиден бул салттуу медицинаны биздин мед академияда сабак ачыш керек. Факультеттерди ачыш керек, кафедраларды ачыш керек, кадрларды даярдаш керек да. Үчүнчүдөн бүгүнкү күндөгү биздин саламаттык сактоо министрлигинин астында комиссия түзүлүш керек. Комиссия түзүп, Кыргызстанда болгон салттуу медициналардын метод лечения деп коет го, түрлөрүн тизмектеп, ошонун кайсысы илимге жооп берет, кайсысы илимге жооп бербейт. Ошону бөлүш керек. Илимге жооп бербегендердин баарын алып салыш керек да. Төртүнчүдөн биздин факультеттерди ачкандан кийин андан тышкарыдагы жана повышение квалификация деп коет. 3 ай, 6 айга буларды окутуш керек да. Табыпчылык мыйзамда белгиленген тартипте каттоодон өтпөгөн жана элдик салттарда калыптанган адамдардын көптөгөн муундарынын турмуштук тажрыйбаларына негизденген дарт аныктоо жана дарылоо, илдеттин алдын алуу, айыктыруу усулу. Белгилей кетсек, буга чейин өлкөдө элдик табыптарга диплом берүү боюнча маселеси көтөрүлүп, ал парламентте да талаш талкууларды жараткан болчу. Деген менен адам өмүрүн алган табыпчылыкка байланыштуу ар кылчуулар улам чыгып, бирок мыйзамсыз дарыгерлик кылгандар өз ишин кайра эле мурдагыдай улантышып жаткан окуялар да жок эмес. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды.
Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.